Машинамды саттым, даже телефондорумду саттым, кредит алдым. Ушунча аракет кылып атам. И менин жанымдагылар еще акчамды жеп кетишет. Еще мен өзүм бията карыз болуп калып атам. Өзүм ордумду жаап албай атам. Биздин ырчылардан жана Нурлан байкеге өтө катуу ыраазы болдум. 1 сом акча алган жок. Сага бир тууган эле жана күйөт экен. Эжем чалып алып, организацияны укам баары нормально болот. Апам канча кабатыр алды. Атам деле сөгөт, бирок ичинен наоборот балам жакшы болсо экен дейт да. Анан барып түшүндүрүп айттым да. Мен адам өлтүргөн жерим жок. Же бирөөнү мындай зодоп кеткен жерим жок. Мен киши өлтүрбөдүм. Да, мен эч кимден дагы акча карыз албадым. Ошол фестен гана карыз болуп калдым. Анда дагы ошол жана аппаратураларга карыз болуп калдым. Эгерде мен мындай башым аман болсо, баардыгын жаап бүтөм дедим. Жардам күттүм окшойт негизи. Хотя бы колдоо күттүм. Досум баардыгы жакшы болот деген сыяктуу бир колдоо күттүм, бирок эч кимдин андан сөзүн уккан жокмун да. Жакшы кыз болчу. Анан кийин эле уже билип баштадым. Ал банкизат сатчу экен да. Мен дагы жардам бере алган жокмун. Акыры бир жерге эме болуп киргем, дворник болуп киргем. Бирок ал кызды подстава кылып, али күнгө чейин түрмөдө. Жашым жетпей, же орусча анча билбей. Сен аялың жана күйөөгө тийип кетиптир го дейт да, көрөчү. Анда окуганга акчаң барбы дейт. Жок. Анда иште дейт да. Үй бүлөм аябай али күнгө чейин аружанды жакшы көрүшөт. Атам аябай жакшы көрөт. Атам особенно, атам аябай жакшы көрөт. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү? Бүгүнкү биздин маегибизде Кыргызстан жана Казакстанга таанымал блогер Арген Асанов менен биргеликте маек болмокчу. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Биринчи эле алгач мындай суроо берели. Кандай жүрөсүз? Мен жакшы жүрөм. Ошо көргөнгөрдөй эле жакшы жүрөм, тынч, аман эсен. Ошо бүгүн чакырып калсаңар чоң рахмат силерге дагы. Калсаңар чоң рахмат силерге дагы. Бүгүн ушинтип келип калганыбыз бар. Ошо. Акыркы учурларда байкасак, Инстаграмга бир канча убакытка көп чыкпай калдыңыз. Анан эми колго алып баштапсыз. Кандай, эмне болду? Неге деп Кандай эмне болуп атат жашооңузда? Эмнеге андай болду дегендей? Жок, негизи мындай го. Адам бир нерсени кечке кайталай берсе, чарчап калат да. Ошо өзүм бир аз эс алгым келди. Бир аз себептер да болуп калды дегенде, может, алдыңкы убакта айтып кетем. Өзүм бир 3 айдай жоголтурмун. Өзүм Вьетнамга көчүп кеткен болчумун. 3 ай жашап, 1 ай Кытайда болдум, 3 ай Вьетнамда болдум. Ошентип 4 ай экен вообще. 4 айдан жоголуп кеттим. Жакшы, бардыгы сонун. Өзүм Арген экеним да эсиме келип, сонун эс алып келдим. Анан акчам түгөндө анан келип. Жакшы. Билбейм, ошол бир аз өзүмө тыныгуу кылдым. Жашоомдун бардыгы хайп, шоу, TikTok тренд болуп кетиптир да. Өзүм ким экеним эсимден түшүп кетиптир. Анан айттым, давайте Арген, сага может Кудай эс ал деген бир белги берип атат. ошондой берип аткан чыгар. Может, эс алып кел деп өзүмө барып эс алып келгеним бар. Бирок бардыгы сонун, наоборот, энергияларым топтолуп, чёткий болуп келип, буюрса жакшы. Чыкканыма бир 2 жума болуп калды окшойт. Бардыгы сонун. Кайра эле өзүмө эски проекттеримди алып, бардыгын колго алып, кайра өзүм жумуштарымды баштадым. Сонун, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бул маекте көбүнчө сиздин жеке жашооңузга, бала чагыңызга, азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз, көбүрөөк убакыт бөлөлү ушуга. Анда бала чагыңыз кандай болгон? Мектепте кандай окугансыз? Ошолор менен баштайлы эң башында, Мен негизи буга чейин айтып кеткем, бирок мындай секирип койчумун да, көпчө айтпачумун да. Өзүм бала чагым ошол Жалал Абад областына караштуу Жаныкент районунда туулуп өскөм. Ошол жерде толук окууну бүтүрүп, 10 класска чейин окугам. Анан бала чагымда кандай жоош болчу негизи мурда. Жаш кезимде бүт бизде мындай болгон да. Биз ата энебиздин колунда өскөн эмеспиз. Апамдар жана турмуш тиричилигине байланыштуу Москвага иштегенине кетишкен да. Биз өзүбүз жанагы өзүм мен үй бүлөдө 4 тууганмын. 2 эжем бар, 1 байкем бар. Чоң эжем менен апам Москвага кетишкен. Чоң байкем армияга кеткен. Бизди атам өзү бага албайм деп
апам чоң энебиз менен чоң атабыздын таштап кеткен. Чоң энебиз дегенде атамдын байкелерине, чоң апаларыбыздын колуна. Ошол жерде өскөнбүз. Эжемди башка туугандарыбызга, менин башка туугандарыбызга бөлүп койгон да. Ошол мага негизи бардыгы эле билбейм, мындай жакшы өткөн, просто по-любому ата керек, апа керек го, бардыгы тирүү го негизи. Бирок жок болгондо бир аз ошол кезде мага бир чоң сокку болот эле да. Эмнеге биздин эмебиз жок? Мен өзүм эсимде бар. Жанагы Алипа майрамы болот го. Алипа майрамда баардык апалар менен барат экен да. Мен гимн апарышты билбейм да. Анан мен уже атам айтайын десем, уже биз башка көчөдөбүз. Ал убакта телефон жок да. Телефон чалайлы десек, телефон дагы жок. Анан ошо бизди чоң апабыздын бир кызы бар. Мен эмеге апарып келбейсизби олимпиадага десем, биздин үйүбүз мектептин жанында болчу да. 100 метрлик жерге мен да барам, өзүң бара бер дейт да. Ошондой учурлар болгон, бир аз кызыктай ыңгайсыз болуп калгам да. Бирок уже көнүп баштадым баардык нерсеге. Уже мен өтө жош бала болчумун да. Анан уже же эркелеген атаң жок, апаң жок. Надо делать, не кылыш керек, эптеп жашаш керек, короче. Ошентип отуруп, ачылып отуруп, өтө көп ачылып кеткен окшойм. Жакшы. Бала чагым ошол, айылда өскөн. Ичинде жайыкындай эл катары эле барчылыкты, жокчулукту көрүп эле чоңойдук окшойт. Азыр болсо негизи ошол 10 класстан кийин окууга тапшырайын дегем да. Бирок окууга тапшырган эмесмин. Мен негизи пилот болгум келген, авиационныйга. Атам сен айдай албайсың деп шагым сындырып койгон да. Анан ладно тогда анда актер болом дейм го. Сен артист боло албайсың дейт да. Короче, эмне кылсам эле боло албайсың дей берген. Басынтып кое берген экен да, э? Ошол убакта мен жаш болгонбу, шагым сынып калчу да. Азыр мага ошол убактагы жок, азыркы убактагы аргениң айтсын эле. Ооба дейм да, өз билгенимди жасай берем да азырчы. И дегенде өзүм тандоом, ичимде эмне болот, ошол нерсени аткарганга аракет кылам. Сонун. Ошол убакта ошентип чагым сындырып койгон, анан акыры Москвага кеткен, менди алып кетишкен. Жүрүп барып иштейсиң анда депчи. Ал жакта ошол иштегем, 1-3 жылда иштеп келгем окшойт. Негизи жаш балдарга ата-эненин мерими аябай кажет болот. Мектепте окуп жүргөн кезинде, жаш кезинде. Анан ошол нерсе сиздин жашооңузга кандай таасирлерин тийгизди? Негизи баардык үй бүлөдө уруш талаш болот го. Мага эч кандай таасирин тийгизген жок, бирок кээде экөө урушуп калчу да. Может, бул нерсе айткан туура эмес, билбейм. Ошол убакта мага азыр кичине таасир этет. Эмнеге экөө урушуп жүрөт болчу эле деп мындай болот го. Азыр го экөө уже бактылуу го, мындай сонун болуп, үй бүлө болуп жүрүшөт да. Ошол убакта мага болгон мындай, кандай айтсам, короче, жанагындай эл катары жаңы жылга апам менен барып болот го, жанагы балатын айланып, подарканы алып беришип, билектерди алып беришип. Бизде андай нерсе болгон эмес да. Мен бирок аларды эле күнөөлөйм, анткени алар деле биздин үйүбүз эски болчу да. Анан апам давайте биздин үйүбүз эскирип калды деп, өзү эжем экөө иштеп, үй салганы жанагындай өздөрү үй салышкан да. Бирок атам ошол убакта негедир кеткен эмес, анткени биздин айылда кой, мал болот эле да. Ошоларды бакканга киши жок болуп калган да. Ошоларды карап туруп калган. Ошол көп деле негизи кыйынчылык деле эмес. Уже азыр ошол убакта мага кыйын болот эле. Азыр эстеп көрсөм, жок, баары нормально. Азыр деген баардыгы жанымда деген сыяктуу ошо. Анда эми жаш баласыз, мектепте окуйсуз, бала мүнөзсүз, атаңызды, апаңызды сагынып ыйлаган учурлар болгон беле? Ооба. Жок, эми атам го эмеде да. Атам биздин өзүбүздүн эле жаныбызда болгон, просто чогуу жашаган эмеспиз да. Апамды сагынып ыйлаганбыз. Анткени по-любому апанын орду бөлөк го. Канча жерден болсун апанын орду бөлөк да. Билбейм, кусо болчубуз. Ошондо сиз 11-классты бүткөнгө чейин апаңыз Москвадан келген эмес? Жок, келип жүргөн. Арасында келет. Мен 10-классымда бүтүрүүчүмө келип, мен сени эч бир эмеңе барган эмескем деп келип, бүтүрүүчүмө келип, мага эл алып бербеген, iPhone алып берген ошол убакта. Жаңы чыккан элелеринен, iPhone 5s 2017 жаңы чыгып аткан болчу, 36 000 сомго алып берип. Мен ошол негизи биздин жанагындай үй бүлөдө андай деле акчабыз жок, бирок мени байдын баласындай алып чоңойтушкан да. Калган нерсемди алып беришет. Мен үйдүн эркесимин го.
ошол атам менен апам каалаган нерсемди алып берчү. Бирок ал 7 класстан кийин, 7 класстан уже бизде бир аз оорураак болгон да. Өзүбүз иштеп айылда. Бизде айылда башка турмуш жок, башка иш жок да. Бизде жаңак теребиз, мисте теребиз, козгарын теребиз, ошентип акча кылабыз да. Ошентип өзүбүзгө өзүбүз кийим кылабыз, окуу куралдарын алабыз. А так бизге башка акча жок. Мен өзүм жаш кезимде коммерсант болчумун. 2 классымда апам келген. 5 жашымда кеткен да. Кайра 2 классымда келишкен. Ошондо мен айткам, давайчы мага бир нерсе алып бергиле, мен бир нерсе сатам дейм го. Ошол мага дарбыз, душестерди алдыма коюп берген. Ошондо окшогон столдор болот го. Ошого отуруп алып сатам. Ысык күнчү. Холодильник жок, сууга салып коем элерди. Аларды каяка алып барып сатчуңуз? Үйдүн эле астына коюп койчумун да. Үйдүн ии дегенде бизге жана илгери будка болот эле го. Андай нерселер жок. Башкаларда бар, бирок именно бизде ошондой жасаганга шарт жок эле да. Ал деген сезонда да бизде ошол жаңак терим малда, мисте терген малда ошентип астына коюп коем. И терген кишилер жанагындай ошондо барып мен сата берет болчумун. Ошентип 3 ай иштеген, бирок жакшы акча кылгам. Жакшы акча кылып, өзүмө кийим кылып, ошентип иштечүмүн жаш кезимде эле. Ошондо мектепти бүтүп эле Москвага кеткенсиз, Мен барып эме алгам, Орисян жаранын алгам. Анан ал жакта 3 айда 3 жылдай иштедим. 3 жылдын ичинде мен ойлогом го, там Москва, всё болду депчи. Бардым, турам көбүрөчү. Ушул Москва дейм го. Менин жашым жете элек, 17 жашымда баргам. Мен просто эрте окуп алгам да. 1 жыл. Типа ушундай. Эрте окуп алгам, 17 жашымда баргам. 18 эмесмин, же жумуш калбайт, же башка кылбайт. Акыры эмнеге кирем дейм го. Акыры бир жерге эме болуп киргем, дворник болуп киргем. Подъезддердин астына эме болуп. Жок, мектепке киргем. Мектепке киргем. Мен өзүм да жаш балам го. Ошол жерде биздин шеф бир чоң эле эже да, орус эже да. Мени балдар менен жүрсөм, мен таппай калчу да. Мен окуучу болуп калам да, ойноп кетип калам. Айтат да, арген давайчы жанагы дворникте эмес болот го, жилет ошону кийип алчы дейт. Неге дейм го? Мен сени таппай калдым дейт да. Ошентип барып, биринчи эле ишим ошол болгон. Мен деген, ушул мен армандаган нерсе. Андан көрө атама чыгам, сиз менин шагымы жасындырбагаңызда мен окуйт болчумун дейм го. Анда окуганга акчаң барбы дейт. Жок. Анда иште дейт да. Анан негизи апам мага жардам бергиси келген, окуу депчи, бирок ошол убакта дагы мага үй салабыз дешкен да. Сага үй салып берели, чогуу иштеп, анан кийин дальше алып кете бересиң деп. Окуй бересиң да. Анан апам биз барганга чейин эле Москвадан жер алып койгон экен. Жакшы. Сиз ошондо Москвага апаңызга баргансыз, Же өзүнчө бөлүнүп турдуңуз? Жок, чогуу жашаганбыз. Баарыбыз эле аякта. Ал жакта канча жыл жүрдүңүз? Мигрант болуп жашаган кандай экен башка жакта? 3 жыл жүрдүм, 2018 баргам, 2021 кайра келдим. Мен негизи аябай эле оор. Бирок биз айтат го дагы кичине силер жакшы убактарда келип калдыңар дейт да. А так негизи өтө оор жашоо болчу экен мурда. Бирок биздин айтымыш боюнча биз жакшы нерсеге там барып калыптырбыз. Бирок по-любому болгон, анткени жашым жетпей, же орусча анча билбей кыйналгам да. Анан 3 айда иштеп көрдүм, дворник болуп, потом уже документтерим бүттү, 18ге чыктым. Орисянын жаранын алдык. 6 айдын ичинде. И уже мага барк десе оңой болуп калды. Көнүшүп кеттим. Анан карантин болуп калды. Ошол убакта эмне кылдыңыздар? Жумуш жок. Карантинде жумуш жок. Негизи бу жерде айтып бергенин билбейм, кандай болот. Ошол убактарда мен жашоомдун эң бир өзгөрүп кеткен да. Мен өзүм айылдын баласымын. Ата энем бардыгы иман жолунда. Бул нерсени эч кимге айткан эмесмин, может туура эмес билбейм. Карантин болуп атат. Мен бир кыз менен таанышып калгам. Ушул жагынан кенен шашпай айтсаңыз. Мен биринчи типа катты деле сүй деп коембу, же жаш чакта сүй деп коембу, ошол кызды жакшы көрүп калгам. Кыргызбы? Кыргыз кыз. Өзү менен 1 жаш улуу болчу. 1 жаш улуу болчу. Ошол кызды жакшы көрүп калгам. Экөөбүз башында дос болуп эле жүрдүк.
өзүм 18 эмес 19 жаштамын. Ал кыз 20-21 ушундай. Неме го, экөөбүз башында бир 2 айдай дос болуп жүрдүк, мындай экөөбүз чогуу иштеп калдык, чогуу жүрүп калдык. И уже экөөбүз бири бирибизге прям жакын болуп баштадык да, жакшы көрүп. Анан бирок жаңа айтпайсың го агачы, ал дагы мага айтпайт. Жашырып эле сүйлөшүп жүрө бергенсиздер, айтпай эле. Анан мен өзүм ал убакта заводдо иштейм. Нан заводдо иштейм. Эртең менен таңкы саат 5-те кетем. Кайра саат 8-де чыгам. Уже ишим оор да. Аябай оор болуп кетти. Анан кийин уже карантин башталып калды. Карантинде жумуш жок. Апамкыда РФ паспорт да. Апам аптекада иштейт. И баардыгыбыз апабызга карап калдык да. Эч ким иштебейт. Биздин жаныбыздагы туугандар да иштебейт, квартиранттар иштебейт. Блин, жегенге да апам иштеп атат го. Уяласың го көрөчү. Ооба. Катты уяласың, бирок айла жок да. Бөтөн жерде эшикке чыга албайсың. Баардык жерде жабык. Бармен болуп көрөйүн десем, же кафелер иштебейт. Эмне кылышыбызды билбейбиз го. Нан заводдо иштейм дедиңиз. Нан заводдо дагы бизге уже очередь болуп калды, короче. Бир жуманын ичинде 2 эле жолу барасың. Күндө иштебейсиң, анткени нандар керек го. Күнү түнү иштеп атты, бирок адамдар көп болгондуктан бизди очередке жанакындай коюп коюшту да. Жумушчулар көп болгон үчүн. Жумушчулар көп болгондуктан. Сен чыгасың, бул күнү бул чыгат. Бир жуманын ичинде 2 күн эле иштеп калабыз. Негизи ага чейин күндө бараткам да. Адамдар жетишпей аткан, бирок ошол күндөн баштап адамдар көп, уже бизге жумуш аз болуп калды. 3 айдай жаттык. Жумуш жок. Уже делать нечего, акча керек бизге. Оны кыз бир күн арген жумуш бар деп калды. Не жумуш дейм? Просто мындай эле жумуш дейт. Уже экөөбүз тең сүйлөшүп баштадык. Кыз жигит катары. Кыз жигит катары. Анан бир күн эле мен баш колбаска барабыз дейт. Неге дейм го? Короче, мындай эле жумуш дейт. Айтпайт толук. Айтпайт, короче. Анан бардык. Короче, ал мен жанында эле жүрөм да. Жанында эле жүрөм. И бир доставщик болуп жүрдүк автобустарда. Ону мага айтпайт эмне экенинчи. Анан өзүм Жөн эле бир нерсени ташып жүрөсүз. Ооба. Ичинде эмне экенин билбейсиз. Билген эмесмин. Анан кийин ошол күнү тактап сураган жокмун. Мен мага мындай эле жана жанында жүргөнгө бактылуу болуп жүрөр экен. Ооба, көзүм жан дептечи. Бирок аябай ал кызды жакшы көрдүм. Мындай катты жанагындай сүйдүм эмес, жакшы көрдүм да, жакшы кыз болчу. Анан кийин эле уже билип баштадым. Ал баңгизат сатчу экен да. Анан ал тууралуу экөөбүз урушабыз го. Сен чо там эмне атасың? Подстава кылган эмес. Жок, мен вообще подстава кылган эмес. Бирок ал кызды подстава кылып, али күнгө чейин түрмөдө. Дагы деле. Сүйлөшүп турасыздарбы, сүйлөшпөйсүздарбы? Ошондон баштап ал мен канча аракет кылдык чыгарам деп, аны эч ким билбейт. Үйүмө айтпайм. Менде акча берейин десем акчам жок. Иштейин десем иш жок ал жакта. Ону кызды билбейм, ал деле өсө жанагындай ыйлайт да. Анан бир жерде угутка бөлүнбөйлү, бирок ошо 2 өзбек бала подстава кылып коюптур да. Негизи бул иш туура деп деле айта албайм. Бирок ал кыз деле жаш болгон да, ага деле акча керек болгон. Мен жанагы билишим боюнча апасы оор болчу экен эле да. Стамбулда эмдеп жүргөн экен эле. Ошого акча керек. Айла жоктон барган турбайганда. Мен берден өзү мага түшүндүрүп берди, апалардын перепискасын окутту. Ошол убакта мен билишим боюнча апасы Стамбулда болчу. Анан бул убактан атасы дагы, мен ошол нерсеге таң калам да, кыздар Москвага жиберет да, акча жибер депчи. Кызым, кандай ишти иштеп атасың? Негизи колдун келсе кыз баланы чет жакка жибербеш керек. Жибербеш керек дегенде, мындай көз карандысыз, эгерде ушунчалык аякта тааныбаган киши жок болсо, кызын жиберип коет дагы, акча сал дейт да. Ал кызы карантин акчаны каяктан тапсын? Ошол нерсе, ошондон баштап мен катты ойлонгом. Эгерде негизи да, ошол кызын чет жакка жиберип койгон аталарга, может бул деле турмуш жашоосу го, бирок ишенген бирөө болуш керек. Эгерде колдон келсе өзү баккан жакшы негизичи, кыз балдарын жөнөтпөстөн. Ошол убакта мага катты таасир тийди. Билем, могуз жашынакай эле кыз болчу, апасы ороп атат, атасы сиңдиси чыгат, эже акча керек.
мен жандуу болот элем да, кээде менин акча болсо мен да акча беришим, берип турмун деген сыяктуу. И ошол нерсеге барды, 19 эч ким жок, мен дагы жардам бере алган жокмун, же эч кимге айта албайм. Ошентип алгыз 7 жылга 8 жылга камалып кеткен. Кийин башында барып турдум, кийин барып атсам сестренкасы келип сен каматтың деп мага сабат да. Күнөөлөп, Күнөөлөп. чогуу жүргөнсүңөр экен. Чогуу жүргөнсүңөр, сен ушуну кой деген эмессиң. Мен айтам го, мен билген эмесмин, мен билгениме 5 күн болду дедим. Мен дагы жанында жүрдүм, бирок мага такыр айткан эмес да. Такыр айткан эмес. Шек санап эч нерсе кылган эмессизби? Жөн эле жанында жүрө бергенсизби ошондо? Жок, мен айтып атпаймынбы, биз шек санап дегенде мен ага чейин мен билген эмесмин алар кантип колдонушат, эмне кылышат. Мурдун тарта берчү да. Эмне антат десем. Ошондо кыз өзү дагы баңгизат колдончу, Колдончу экен. Түшүнүктүү. Жана шекер деген сыяктуу болот го, ошондой эле болушат. И эмеде мен жанакындай мага гриппим дей бериши да. Бир күнү катты мурду бүтүп калды. Арген барып нафтизин алып келип бериш дейт. Хорошо дейм. Экөөбүз бөлөк жашайбыз, эми кээде жолугуп турасың да. Жолуккан кезде всегда мурду бүтүп калчу да. Айтам го, чодам, баары жакшы элеби, эмне болуп атат дейм. Типа оротам деп койчу да. Анан камалып кеткенден кийин сестренкасы мени катуу күнөөлөп ушундай болгон да. Бирок билбейм, Кудай турат, чындыгында мен билген эмесмин, билсем может жолдон давайчы мындай кыл демекмин го. А бул нерсени мен үйлөнгөндөн кийин эски келинчегим билип калыптыр. Мен бир блогер тааныш кыз бар болчу. Ошо айтып койду. Ал ошонун подружкасы болуш керек эле. Же билбейм ага ким айткан. Бир күнү экөө баняга барат экен. Бир күнү Аружан келет. Мага неге бывшаң жөнүндө айткан эмессиң дейт да. Кайсы бывшаям дейм. Мен негизи кыздар менен көп деле сүйлөшкөн эмесмин да. Мага анан ушундай болуптур го, мага эмне айткан эмессиң? Сен Биринчи жолу сүйүү ошол сизге Москвадан келген экен да, айтат, сен мага эмне айткан эмессиң? Сен дагы колдончу элеңби дейт. Эмне дейм го? Айтам го, давайчы барып текшертели дейм го. Эгер мага ишенбей атсаң. Мага эмне айткан эмессиң дейт. Мен сага эмне деп айтам? Бывшаям камалып кетти айтам дейм. Анан отуруп алып, менден бир 2 күндөй капа болуп жүрдү. Мага эмне айткан эмессиң? Мен ага айткан эмесмин, чтобы бывшаям, бирок негизи жана айткам, 1-2 кызым болгон дегем. Бирок толук түрдө айткан эмесмин. Айтат, просто менден баардык нерсеңи айт, ошол нерсең мага неге айткан эмессиң? Неге башка адамдардан угушум керек дейт. Мен ал кызды деле биз жаңы үйлөнгөнбүз, 1-2 ай болгон. Аны айтпайт деп деле койгон эмесмин, өзүм кийин убакыты келгенде айтам дегем да. Бирок ага чейин эле ошого айтып салыптыр да. Экөөбүз таарынышып жүрдүк 2 күндөй. Бирок кантип көңүлүн алдыңыз кайра? Түшүндүрдүм. Уже ал кызды да көрсөт деди, көрсөттүм. Кандай кыз болгон деп кызык болду окшойт. Көрсөттүм. Кантип көндүрдүң дегенде айттым, болгондо айттым. Может ишенесиңби, ишенбейсиңби билбейм. Ушундай нерсе болгон, өзүбүз башыбыз менен моюндайм аны. Бирок ал кызды ал күнгө чейин өзүм күнөөлүү сезем, ии дегенде мен неге алып кала албадым деп алып кала албадым. Ошо камалып кеткенин айттым. Чыктыбы дейт, билбейм дедим. Тоюмда ошо бир жолу кабарлашкан сестренкасы. Бактылуу болуң дегендей. Бирок ошол боюнча билбейм, ал күнгө чейин издедим. Дагы деле Москвада ал, Билбейм, издедим, бирок таппай койдум сестренкаларын деле. Мурда мага жазып турчу да. Азыр билбейм эмне болду. Бирок 1-2 жолу издеп көрдүм, Москвага деле барганда жол кичине болуп коеюн дегем. Сурап коеюн деп. Таппадым. Вообще таппай койдум. Ошентип көңүл алган жокмун, ошо болгондой айттым, түшүндүрдүм, болду. Ушундай болду деп. Ошол ошондой мен өзүм чоңойгонумду сездим. Ушунчалык башыма бир дагы мен аялым эмес, просто мен жакшы көргөн кызым, бир жашоом кинодон ошондон башталган го дейм. Кызыктуу болуп баштаптыр да ошондо, Ооба, анан мени армияга чакырып баштады. Мигранттык жашоо бүттү. Кыргызстанга келдиңиз. Жок, эмеден чакырып баштады, Москвада. Согуш болуп кетти го, Украина менен. Мен армияга чакырып баштады. Всё, мен кайттым дейм го, Кыргызстанга. Жок, ошонун арасында мен негизи жагындай карантинден кийин элдин баары блогер болуп кетти го. Үйүндө отуруп. Мен бир 2 таанышым да блогер болуп кетишти.
Ошондо баштадыңыз блогерликти сиз, Анан кийин бир бала келип калат, Ахмет деген бир бала бар. Арген давайчы биз дагы тартып көрбөлү дейт. Эмнени дейм го. Ага чейин мага жакпайт болчу бул нерсе. Баары безделиники деген го мен. Ошентип бир видео тартып көрөбүз. Жакшы атып кетти. Бир 500 000 600 000 болду. Ал убакта деген жакшы эле болчу. 500 000 600 000 деген. Уже все менде интерес болуп баштады. Ар кандай нерселерди тартып көрдүм. Москвадагы кара кыздары менен тартып көрдүм. Уже жанагындай өтпөйт да. Вообще өтпөйт. Айтам го, неге дейм го. Жөн эле коюп. Жанагындай жумуштан чыгам, съемкага барам. Өзүмчө эле бир нерселерди изилдеп тарта берем, бирок өтпөйт. Энем подписчигим бир 10 000 болгондо жабылып кетти. Аккаунт банга кетти. Банга кетти. Кыргызстанга келдим. 500 эле подписчигим бар. Кайра ачтым кайра. Не кылып көрсөм да окшошпойт. Акыры TikTokко кирдим. Кирип эле просто эле ачып койгом, видеолорду жасап аттым. Мурун тартылган видеолорду, ошолар киргизип коятсам эле уже подписчиктер көбөйүп баштады. Таанып башташты. Анан кийин стримге кирип баштадым. Просто кирип турсам эле бир подарка жиберип баштады. Анан көбү сурап калды, Арген бул акча да дейт. Кандай акча дейм. Буну акча кылып чыгара алсаң болот дейт. Уже кирип баштадым, 3 айда иштедим. Бир 400 000 500 000 таптым окшойт 3 айда. Үйдө отуруп эле стримде. Карантинде. Жок, уже 2021 уже. Бүттү карантин. Кыргызстанга келгем. Ошентип кыш болуп атат. Кыштан кийин жаз келип атат. Анан ошо чогулткан акчама давайчы мен биринчи акчамы өзүм туулган күнүмө путешествияло Дубайга барам дейм. Уже 2022-ге. Октябрдын 19 болчу. Алматыга барам. Анан бир казак бала бар. Ошондо бизде бир эфир бар, кирип көрбөйсүңбү дейт. Стрим. Жок, жанагы бир балайка. Анан барбай ал жакка барбай калып каласыз. Жок, барам Дубайга барам. Мен барып келейин дейм. Анан кийин келгенден кийин көрөбүз дейм. Болуптур дейм. Уже мен барып келем, Дубайда жүрөм, уже кайттым Алматыга. Мага жазат, качан келесиз дейт. Каяка дейм. Ошо биздин эфирге дейт. Мен жок деп коем го. Качан кыргыздын жигиттери эки сүйлөгөн, жигиттин эки сүйлөгөнү өлгөнү дейт. Уже все, уже барбайм деппи? Анан все, анан кийин уже мен жанагындай көндүрүштү. Жигиттин эки сүйлөгөнү өлгөнү давайте келиңиз деп. Анда мен Кыргызстанга барып келейин дейм. Кыргызстанга барам. Бир 10 күндөй ойлондум. Барсамбы, барбасамбы деп. И дегенде мен андай нерсеге көнгөн эмесмин да. Анан все дедим. Мен негизи башка кызга бараткам. Аружанга эмес, башка кызга. Башка кызга бараткам. Атын деле азыр билбейм. Асем болуш керек. Анан кийин ошого бараткам. Все бардым. Эч ким жок аякта мен деле. Жанагы тосуп алган досум дагы жоголуп кетти. Анан ушул туура өзүм эле бардым эфирге барып эле. Арген эшикке чыкпаңыз деди. Үмүткерлер бир жерге ушундай жерге отургузуп экен да. Анан рекламада эшикке чыккым келди. Анан чыгып атсам ошол кызды Алман чыгып калат. Асем чыгып калат. Жашынакай эле кыз, бирок менден чоң көрүнчү экен да, бир аз толугураак кыз экен да. Мен все кирбейм дейм, кирбейм дейм. Неге дейт? Жок, жашынакай эле кыз экен, бирок мага туура келбейт экен. Ал жашынакай кыз экен го деп коем өзүнчө эле. Анда дагы бир кыз бар, Аружан деген кыз бар дейт. Ошону көрбөйсүңбү дейт. Азыр как раз жигити жок дейт. Көрөм, мен ага чейин Аружанды көргөн экенмин. Жана үнүн өзгөртүп алып кой. Кыся пыс бир нерсе деп көрүп калган болчумун. Анан бул кызды көргөн экен дейм. Ооба, бул кыз баары эле тааныйт, кирип көр, может дейт да. Все, давай дейм. Кирип көрөм. Потерям го. Сүйлөй албайм, дудалактап, сүйлөй албайм. Биринчи жолу эфирге чыгып атасыз. Биринчи жолу чыгып атам. Түз эфир го. Көп камералар болот экен го. Мындай келет, кран деп коюп беле. Мындай келет, бияктан келет, бияктан качсам, бияктан келет, бияка качсам, бияктан келет. И мен чочуйм го. Анан сурайт, ушинтип алып сурайм го. Ооба, атым Арген деп. Дудалактайм го, колдорум калтырайт да. Анан бир сөзүм 10 жолу айттым окшойт, то есть деп. Анан телефон өчүп койгон го. 3 сааттай телефонду жандырган жокмун. Все, көз тааныштык. Ал жердин эрежеси боюнча бири-бириңерге жаксаң, кайра орнотот экенсиң.
Чоодам Ариген сага жактыбы дейт. Жакты дейт. Аружан сага жактыбы? Жакты дейт. Ошондо экөөң таанышып көргүлө дейт. Все дейбиз. Чыгып сразу эле бир жерге алып бардым. Ошол жерге барып телефонду жандырсам эле 36 миңби 46 миң подписчик келиптир. 3 саат 4 сааттын ичинде. Все, мен шокмун, короче. Комментарий ар кандай болот. Тормуз дегендер болот. Бок барбы, кыргыздын. Көбүнчө хейт келдиби? Ооба. Бир 70% хейт келди го. Биздин Кандай кыргыздын. кабыл алдыңыз ошондо хейттерди? Биринчи жолу менде өтө жаман кабыл алдым. Ошол убакта колдорум тердеп, ойлонуп, мен туура эле кылдымбы, туура эле кылбадым. Мен даже эч кимге айткан жокмун го. Үйүңүздөгүлөр да билбейт, Вообще билбейт. Атам чалып алып сөгөт. Энең дурайым баласы, бок барбы ал жакта. Тиги кызды бир нерсе кылып койсоң, казактар сени уруп кетет депчи. Жок ата, баары жакшы эле дейм го. Башында бир аз каршы болушту. Хейтти жаман кабыл алдым. Мен бирөө тормуз дейт, бул да сүйлөй албайт дейт, короче. Эми бул эме эфирдин сүрү жаман экен го негизичи. Өтө жаман экен. Бирок башында туура эмес кабыл алдым, уже кийин барып уже азыр Көнүп калдым. вообще көнгүм го. Даже көбү мага таң калат, блин, Ариген кандай хейтти жана көтөрөсүң депчи. Айла жок, не кылыш керек? Иштеш керек, акча табыш керек дегендейчи. Ошентип барып калганбыз. Ошенткенден кийин эле ушинтип таанышып жүрдүк. Башында негизи андай деле эме болгон жок. Андай жакшы көрбөйсүң го дегенде, бул деген сразу эле барасың, сүйөсүң, күйөм, алам деген нерсе эмес да. Барасың, таанышып көрөсүң, эгерде жакса, уже дальше больше алып кетесиңер. Башында мындай эле жүрдүк, ал деле мындай эле жүрдү. Элдин буусу менен ахват көбөйүп атат дегендей. Мен да ошондой ой болду. Бирок уже бир айдан кийин мен все эфирге барбайм дейм. Эмнеге? Чачап кеттим. Хейттер келип атат. Хейт келип атат. Ар кандай болуп атат. Уже өзүм да чачап кеттим да. Бирөөсү чыгат, ой там хайпажор дейт. Сен биздин кызды жаман көрөсүң, просто акча үчүн жүрөсүң депчи. Ахват көтөрүш үчүн, Ооба. таанымал болуш үчүн деп. Анан Кыргыздардан биринчи сиз баргансыз, ошондо? жок, буга чейин бир бала барган экен, бир эки бала барган экен, бирок андай каттуу болгон эмес экен да. Анан биздики ушул жакшы рейтинг болуптур. Адамдар жана көп көрүп, биздики дагы жакшы болду, аларга дагы жакшы болду. Рейтингчи. Анан ошондон кийин эле ошол жерде эме бар, жана ведущий бала бар. Шахкерим дегенчи. Ариген дейт, эгерде эсиңде сакта, сага Кудайдын өзү берип атат дейт да. Сага Кудай бак берип атат. Онуарда отурганына 2 жыл болду. Же подписчик жок, же ахваты жок, же атактуулук жок дейт. Сага Кудай баардыгын берип атат. Подписчикти берип атат, атак берип атат. Кошулуп өзүң дагы сүйгөн кызыңды таап атасың. Это бул шанс. Так что башың иштесе, кармап кал. Башың иштеп калбаса, анда өзүң кете бер дейт. Анан үйгө барып жатам. Чын эле мага Кудай өзү бак берип атат го. Подписчик берип атат. Акча келип атат. Так что кармап кал дейм го. Все, ошондон баштап өзүм жана Инстаграмга иштеп баштайм. Ошондо отуруп эле подписчигим дагы көбөйттүк. Ошондо отуруп эле экөөбүз бири-бирибизди чындап, башында жалгандан башталган сүйүү чынга айланып кетти. Башында экөөбүз тең бири-бирибизди алып жүргөнбүз. Ооба деген сыяктуу. Ал деле билет, мен деле билем. Бирок айтпайсың да дегенде эфирге айтып берет депчи. Ошентип чынга айланып баштады. Мен Кыргызстанга аны чакырам, ал мени Казакстанга чакырат. Ошенткенден кийин все чечтик. Арасында болот го, түшүнбөстүктөр. Экөөбүз тең урушуп жүрдүк, жарашып жүрдүк. Анан акыры все, ушул кыз меники, алам дейм. Ата-энеңиз каршы болгон жокпу? Башында каршы болду. Башында каршы болду. Ал Шардын кызы го, сен айылдын баласысың. Биз азыр үйлөнгөнгө турмуш тиремебиз, келбейт. Эгерде өзүң баарын алып кетип алсаң, үйлөнө бер деди. Все, баардык нерсе өз моюнумда болду. Чоң байкем гана кичине жардам берди. Бир 20%. Калган нерсени баарын өзүм алып кеттим. Ошентип өзүм уже иштеп баштадым. Бүт жактан жаңа реклама келатат. Ар нерселерди сатып көрдүм. Жаңа брендтер менен жагандай. Ооба. Ошол убакта эң чоң катачылыктарды мен казино алгам. Баары эле билет болуш керек. Реклама. Тойго акча керек болуп калып, казино алгам. Кийин кечирим сурагам. Эми негизи баардык нерсени көрүш керек го, бирок азыр жаңы чыгып келаткан блогерлерге айтарым, кандай акча берсин, азгыр болбош керек. Анткени бул казино. Биздин арам акча. Ооба, арам акча. Мен өзүм дайыма айтып келем, моюндайм аны. Да, акчаны көп берет, базар жок. Бирок канча акча жүрсө дагы алданбагыла, анткени
кийинки жашооңорго дагы таасирин тиет, кийин да бул нерсе айтылып келет. Ошондуктан арам акчага алданбаңыздар. Биздин дагы башыбыздан өттү. Ошого азыр жаңы чыгып келаткан жаш блогерлерге айтарым, эч кандай акчага кызыкчылык болуп казинону албаңыздар. Бул по-любому акча чукпайт дагы. Вот ошондон кийин биздин той өттү. Үйлөндүңүздөр. Үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин кыйынчылыктар болдубу финансы жагынан? Негизи бизде баардыгы сонун болот да. Анткени экөөбүздө тең атак болуп атат, көп подписчик болуп атат, охват көп болуп атат. Билбейм, бизде эч кандай акча жагынан кыйналган жокпуз да. Башында бир аз кыйналдык, анткени тойго көп акча кетип калды. 5-6 миллиондой вообще кетти. Ошол акчага может сразу эле үй алып алсак жакшы элеби дейм да. Деп ойлонуп калам өзүм негизичи. Экөөбүз ошол айылда турдук бир 20 күндөй. 20 күндөй турдук. Билбейм, экөөбүз башында бир күн гана таңкы саат 5те турдук. Анда дагы өзүбүзгө видео тартыш үчүн, если честно, по факту. Мен будильник коюп турдук, бүгүн биринчи күнгө давайчы так делаем деди. Ал да давай деди. Бир күн саат 5те турдук. Уже андан кийинкилер саат 9да 10да туруп аттык. Чачпай эле. Просто көрүп калгам да, таңкы саат 5те турат эле. Ошто ушундай экен. Жок, биздин жалал абад ошто. Азыркы убакта келиндери бар эле өз билбейм, биздин просто өзүбүздүн кошуналарды, туугандарыбызды билебиз. Ал өзүбүз үчүн кылдык го, чтобы контент үчүн кылдык. Анан апамдар туруп алып, келин, давайчы шыпыр деген дери жок. Мурда мен айттым, мурда ошондой болчу, баары эле ушинтип билет. Анда давайте биз да ушинтип көрөбүз деди. Давай дедик, ушундай болду. Үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Үй бүлөм аябай али күнгө чейин Аружанды жакшы көрүшөт. Мындай күйөөгө тийип кетсе деле, ушу кызыбыз бактылуу болуп кетсин, төрөп алсын деп атам аябай жакшы көрөт. Атам особенно, атам аябай жакшы көрөт. Билбейм, бир башкача келин болду негизи, өтө үй бүлөбүзгө жакын келин болду. Мен ушунчалык Аружанды жакынтып жакшы көрүп жашылаганым себеби ата апам менен чогуу тура алчу деди эле да. Өзү. Анан Бишкекке келсек, атаны чакырчы, апаны чакырчы, биз менен турсунчу дей берет эле. Алар дагы келбейт Бишкекке. Айылдан кеткиси келбейт. Биз айылга барып тура кел десек, биздин ишибиз Бишкекте. Биз айылга барып, жолдо калабыз. Биз айылда барып турсак, акча аз келчү да, анткени эми көп ишин аз баардыгы Бишкекте болуп калды го. Бишкек, Алматы болуп калды. Биз айылда деле жатып берет болчук, ал деле за болчу. Просто биздин ишибизге байланыштуу шаарга көчкөнгө мажбур болдук. Али күнгө чейин атам жакшы көрөт Аружанды. Өтө жакшы кыз. Ошол кыз бактылуу болуп кетсе экен деп билбейм, мен ушунчалык таң калам. Уже баласынын аялы эмес, башка эле бирөөнүн келини, бирок ошентсе деле ошол кызга бакыт тилеп жакшы көрөт. Айтам го, деп коем ичименчи. Ошол жакшы эле келин болуп чогуу жашап аттык, бирок билбейм, экөөбүз тең бир убакта бири-бирибизге жакпай кеттик окшойт. Ар кандай неде мындай уруш чыгыр деп. Эмне себептен деп ойлойсуз? Эмне себептен? Биз ойлойм, бизде барчылык бизде куртту го дейм. Үлкөн, балким көз тийди. Эми көз деле тийиши мүмкүн, бирок бизде экөөбүз каалаган жагыбызга барабыз. Каалаган нерсебизди кылабыз. Өзүбүз жалгыз жашайбыз. Кой деген кожо жок. Ал да өзүнчө чоңойгон кыз, мен да өзүмчө чоңойгон балам, эркегим. Өзүңүздөрдү өзүңүздөр эме болуп. Экөөбүздүн тең характерибиз бирдей да. Мен А десем, ал дагы Б деп. Мен дагы же эркек болуп коюп калбайм, ал дагы аял болуп коюп калбайт. Ошол себептен Ошол себептен ооба. Бирок мен ойлойм, эркек болсо, аял болсо, үй бүлө бузулбайт да. Мен өз катачылыктарымды азыр эске алам да. Может, ушул жерде мен унчукпай калганда, может мындай болот эле. Может, ал жерде унчукпай калганда, может мындай болот эле деп. Экөөбүздүн тең катачылыктарды көрөм да. Ошол мен азыр түшүнүп жеткеним, ажырашууга 90% эркектерден зависит этет да. Эгерде эркек жашайм десе, жашайт. Всё, аялдын көңүлүн алам десе, алат. Мисалы, көп эркектер бар го. Ону эме аялда күнөө депчи, жок, мен ал нерсеге кошулбайм. Эгерде эркек всё мен жашап кетем десе, баардык нерсе көз жумуп жашап кетсе, бул эркектин колунда да. Эркек всё жашайбыз, давайчы мындай кылабыз, өзгөртөбүз десе, өзгөрүлөт, кыз делечи.
эми просто ошол убакта мен деле жаш болгом, ал дагы жаш болду, уже канча жыл өтүп кетти, почти 3 жыл болуп атат. Билинбей эле. Үйлөнгөнүбүз ушу быйыл 3 жыл болуп аткан эле. Ошол мен азыркы мен азыр совет берген киши эмесмин го негизичи. Өзүм башыман өткөндө просто бир сөздү жакшы түшүндүм. Эркек болсо, аял болсо жашоо чөт келет экен. Ар ким өзүнүн ордун билсе. Ар ким өзүнүн ордун билсе, мен эркектин дагы мындай кыл, мен аялдын дагы мындай кыл деген туура эмес да. Экөө тең биргеликте кылса, мен ойлойм баардыгы сонун болот. Анткени биздин эми мындай баардыгы эмес, мен кээ бирки деле тааныштарым бар да. Давай чай кой. Давай мындай кыл деп. Кээ бирки жанагынтип жеңелерин көрөм, тааныштарын көрөм. Эме эрлерине мындай басынтат да. Бар өзүң койуп ал мындай. Может ошол нерсени жашынакай кылып жеткирсе, колуң бош эмес болчу, өзүң иче бересиң го деген сыяктуу. Алам калабы дейм да. Ооба. Вот. Ошол нерсени түшүнүп жеттим. Ошол биздин ажырашууга Барчылык. жок, барчылыктан дагы түшүнбөстүк. Экөөбүз тең вообще укпайбыз. Характерлер окшош. Ооба, характерлер. Анан ошол экөөбүз эми баары сонун болуп атканда эме болуп калдык дагы, урушуп кеттик. Ал Казакстанга кетти. Потом Кыргызстанда сиз. ооба, мен кийин ал бери ыр чыгарыптыр. Кийин клипти Кыргызстандан тартат экен. Тайнеси чыгат, Арген, Аружан кет, тосуп ал дейт, кортойт. Ону жок да. Урушуп калгансыздар. Урушуп калганбыз го. Бизге Тайнеси катты фанат болду. Бирок азыр жок, кайтыш болуп кеткен. Ооба. Бирок мен өзүм деле бардым, экөөбүз ажырашып кетсек деле эмеге бардым, похоронго барып, Куран окутуп, өзүм жерге койгондо да барып, деген ал кишини мен аябай жакшы көрчүмүн да. Бизди урушуп кетсек дагы все прям баардыгы сонун болот депчи. Ошентип келди, экөөбүз кайра эле жарашып, кыш келип калды. Бизде Баткенде чай концерт бар эле. Кайра эле жаңы иштеп баштадык. Иштеп баштаганда биз Ошко учтук. Ошко учуп, чогуу. Концерттин эси тосуп алды. Билбейм, эмнегедир биз түндө уктаган эмеспиз да. Мындай уктап кетиппиз да. Ону 220-га чыгарат скоросту. Мындай каттуу жылдамдыкта. Ошол жерде машинабыз аңтаралып, авария болгонбуз. Ишенесизби? Бир такси деген кино бар го, колунда кармап ыйлайт го. Туура ошондой болгон да. Дегенде баардыгы жатат, мен жанымда бир жардамчы бала бар, досум бар. Ошол видеого тартып бараткан го, Баткен деген жазууну көрүп тартып бараткан. Ошол мен айтам го, ону ылдамдыкты көрүп атасың, неге айтып койбойсуң дейм го. Билбейм дейт, оозуман сөз чыкпай калды дейт да. Анан ошол убактарда мен таң калганым, даже видеого деле бар, может көрсөтөм го. Машина аңтарылып атканда бирөө кулагыма келме айт дейт да, көрөчү. Келме айт дейт. Мен дагы келме айтам, ошол нерсе видеого түшүп калат. Менден башкасынын баардыгы бели сынган, мойну сынган. Мен гана жанагындай эч нерсе болгон эмес да. Кырсыктабагансыз ошондо, Просто башыман гана кыйналдым кийин. Мен турам дагы баардыгын чекеге тартам. Өзүм жалгыз көтөрө албайм да. Аружанды таппайм го, көрөчү. Ичине жок. Ичинде чаң болуп кеткен го, чаң уже. Мындай карасам, мойну эмеге кычылып калыптыр. Жанагы машинанын эмеси бар го, мындай жери бар го. Башы турат, ягы жок, чоочуп кеттим, көрөчү. Үн чыгарбайт, ооздору каан да, көрсө оозунда эмеси бар болчу да. Брекет бар болчу, жарылып кеттир да, ооздорун жарып салыптыр. Анан кинордон көрөт элек го, оозунан канчасы өлүп калат дегендей кылып. Мынтип колума тартып алсам, ыйлап турам да. Элдер видеого тартып турат, жанындагы жүргөн элдерчи. Башка жактан жардам бергилечи дейм го. Пожалуйста, жардам бергилечи дейм. Элдерден жардам сурайм да, жардамга депчи. Баардыгы видеого тартып турат. Мо Арген го, Аружан го. Эже жардам берип коелачы дейм го. Колумда ушинтип кармап отурам. Ону колумда турат, ыйлап отурам. Жардам келдиби? Жок, биз өзүбүз алып бардык. Ошол нерсени биз туура эмес кылып турабыз. Негизи ордунан жылдырбаш керек болчу эле. Мен колумда көтөрүп турам, ыйлап атам.
билбейм, оюмда өлүп калды деп мындай жаман коркуп кеттим анткени шоковой состоянияда болуп калдыңыз ошондой болуп да. калдым окшойт. Анан ошол убактарда айтты, бекер ордунан жылдырыпсыңар деди. Ордунан көтөрүп биз өзүбүз алып бардык больницага, Баткенге. Эртерээк жетели деген ой болду да. Көрсө биз омурткаларын наоборот өлтүрүпбүз да. Ошол жердеги бизди концерттин ээси мойну сынган, аял ичинде баласы бар болчу да. Ал дагы кайтыш болуп кетти. И машина бирөөнүкү болчу экен. Досунуку болчу экен. Айтам го, сиздин досуңузбу дейм го. Ооба. 1 саатка жетпей эле машинамды төлөп бер дейт. Жанагы биз концерттин ээсиндечи. Ону концертти дагы акчасы өзүн өзү актаган. И мага келет дагы жаныбыздагы эмелерчи. Арген, давайте акча өндүрүп алгыла. Үстүнө эме жазгыла дейт да, заявление жазгыла дейт да. Не дейм го. Ону өзү баласын жоготот. Аялы комада жатат. Ону машина досунуку экен. Машинамды төлөп бер дейт. Мен кантип барып сизге акча өндүрөм, башыңар иштеби дейм го. Мен уже эчтеке дей албайм онугучу. Өзүм турам, ошол жердеги 1 күн убактым 1 айдай болду го. Көз алдыма баардыгы өттү го, көрөчү. Баардыгы өттү. Мал, мүлк, акча. Всё дедим. Аружанын жанынан жылган жокмун. Жанынан бир жылган жокмун. И мен ушунчалык таң калган нерсем, Аружан турат дагы автобустагылар кана дейт да. Ал оюнда автобус менен келдикпи дегенби сүйлөтөт да. Арген дейт, оо десем, автобустагылар кана, баардыгы аманбы дейт. И биякта барам, жанагы жеңешкаш, жанагы эме медиктерби? Жок, ону концерттин ээсинин аялычы, комада дедим го, ага чейин башында жакшы эле болчу да. Анан кийин комага түштү да. Калгандары аманбы дейт. Кайсы калгандары дейм го. Биз менен келгендер аманбы дейт. Ооба. Жок, автобустагылар аманбы дейт да. Булардын баарына эмне болгон дейм го. Анан досум жанымдагы досум уктап калган да. Туруп эле Арген самолеттин ичиндегилер кана дейт да. Баардыгы өлүп калды дедим. Биз эле бешөөбүз эле тирип калдык дедим. Эмне болуп атасыңар баарыңар дедим да. Мен просто өзүм чочуп кеттим да. Баардыгы бир сөздү как будто мага бир пранк кылгандай да. Бирок кандай десем, үч эле жатат өзүнчөчү. Бирөө дейт, үчөө тең тура алышпайт. Машинанын эме айдаган болсо, мойну сынып ушинтип отурат да. И ар кимиси сурайт да, төртөө теңчи. Арген калгандары аманбы? Автобустагылар эмне болду дейт. Бирөө самолет дейт. Бирөө самолет дейт. Эми ойлоп атпаймынбы, баардыгы өлүп калды дедим. Биз бешөөбүз мынакей тирип калдык дейм. Просто мындай чочуп кеттим да. Булар эмне болгон? Может, мен неме болтамбы? Ошентип бизди Ошко көчүрдү бизди. Ошто кипиш го. Эми берде вообще караган жок. Кырсыктан кийин жакшы эле кыйынчылыктар болсо керек, Ооба, өтө кыйналдык. Экөөбүз тең иштеп атабыз. Болгон акчаларыбыздын баардыгы ошол жака иштетебиз. Олар деле акча берди, что бизге эмес, доктурларга карап тургула, жакшы карагыла, бүт жанагы дары-дармектерин берди. Ал деген неме го, гостуку го. Мен айттым, мен берди, биз сен отура албайбыз, мен частныйга алып кетем дедим. Частныйга бизде акчабыз жок дейт. Мен өзүм төлөйм дейм го. Биз кеттик бу жерде калсак, биз точно өлүп калабыз дейм го, короче. Бүт 7 каналдар барат, тартып, баары эле жакшы элеби дейт. Жаман дейм. Онуарга барсак, жакшы, баары соңун каратабыз дейт. Вообще караган. Ошол убакта колдоп жаныңызда кимдер болду? Досторуңузбу, ата-энеңизби? Баардыгы барды, досторубуз дагы барды, казасынан барышты. Апам, атамдар баардыгы жаныбызда болду. Бирок атам келген жок, билбейм эмнеге. Кандайча? Ошко мен өзүм деле чалып айттым, мен сизди сагындым го, бир келип кетпейсизби дедим. Билбейм, атам эмнегедир көргөнү келген жок. Апамдар, жеңемдер, акамдар келип атты. Атаңыз менен ортоңуздарда бир кандайдыр Жок, эч кандай эме жок. Бирок негедир балам кечирип кой да, биз иш менен болуп бара албадык деди. Бирок апама деле, атама деле чалып айттым, эмнеге атам келбейт, атам көргүсү келип атат дедим. Бирок келген жок. Түшүнүктүү. И бирок Бишкекке келип көрдү, уже биз кайра Оштон эле бир частныйга көчтүк. Уже бизге акча керек. Олардан акча сураштан уялдым. Өздөрү билип бербейт.
10 мың 15 мың берип коет да, бирок ал 10 15 мың жетпейт да. Бир эки күнгө эле. 5 күнгө эле бизге 100 миңдей кетти. Частныйда эле. Биз аерде бир 12 күн болуп окшойт. Акчам түгөйт. Аружан сөйт, акчаң барбы? Бар, нормально дейт. Деп коем. Биякта өзүм уже бир 4-5 күндөн кийин белим ооруп баштады. Мен дагы жана белими апардым. Эме ал деди, өзүң да дарылан деди. Бирок азыр мен өзүм дарыласам, экөөбүз тең жатып калсак, акча ким берет дейм го. Жо бар, нормально. Олуттуу эч нерсе деле болгон эмес бирок. Олуттуу дегенде кийин билди да, башым азыр всегда ооруйт, короче, мындай. Катуу соку калып калганбы ошондо? Башым катуу соку калып калган, еще белим азыр оор жүк көтөрө албайм мен. Оор жүк көтөрө албайм. Ошол убакта айткан, ошол убактагы азыр акылым болгондо, уже почти 2-3 жыл болуп атат го. Мен сразу эле мен дагы жаңа көрүнмөкмүн. Азыр канчалаган жерлерге барып көрүнүп атам, бирок толк жок болуп атат. По-любому башым ооруйт десеңиз. Ошондо өзүмү көрсөтөйүн десем, акчабыз дагы жок болду. Экөөбүз тең 2 жума иштебей жаттык. Только Аружан жакшы болуп кетсин дедим. Ошол убактарда мен только жан жактан рекламаларды алам. Ар нерсе кылып көрөм. Акчаң барбы дейт. Деп коем. Бар деп коем. Негизи акча жок менде. Апамдардан сурайын десем, алар өзү наоборот биз жардам беребиз да. Анан ошол убактарда байкем дагы айылда иштебей туруп аткан. Мен эч кимден карыз сурай албайм дагы. Кандай кылдыңыздар анан? Каякта Мен кылдыңыздар? бүт жанагы проекттерге өзүм жазып чыктым. Давайте мен сизге эме кылып берем, сиз мага акча бересиз. Ошондо отуруп эле 300 миң 400 миң бир 4 проекттин ошондо 400 миң алгам. Ошондо отуруп аякта жаап, самолетко деле өзүм билет алдым. Мисалы 3 месяцтен Аружанга алдык. Өзүмө 1 месяц жатып кетиргөн. Бүт жанагы скорый помощьтор деле 10 миң 15 миң барат экен. Бирөөсү эле. Аэропорттого чейинчи. Самолет менен бул жака Бишкекке алып келдиңиздер. Ошондо отуруп эле көп акча кетип калат экен. Иши ал жактан дагы частный скорый чакырдым 15 миңге. Бияка больницага алып келди. Больницадан чыгарып үйгө. Короче, көп акча кетти. Өтө катуу кыйынчылык болду. И мен өзүм деле барып жатсам болот эле. Бирок мен жатсам, бизге акчаны ким берет эле дейм да. Өзүмдө деле таап аткан акчам жок. Бирок эптеп табыш керек, короче. И сурайт. Өзүң деле каранбайсың дейт. Жок, менде баары нормально дейм го. Баары чёткий, баары сонун дейм. И азыркы акылым болгону менен өзүмдү деле дарыламакмын. Ошентип алып үйгө келип каранды. Уже 6 ай, 4 ай, 3 ай өттү окшойт. Уже басып баштады. Анан машина алдык. Ошол убактарда биринчи машинабыз бар болгон. Уже баардыгы сонун болуп аткан. Ал кийин сурап калат. Мен Кытайга барайын дейт, короче. Кытайга барайын. Киммен барасың дейм го. Подружкаларыбыз бар. Еще кошулуп өзүнүн байкеси. Байкемди ала кетем дейт. Ошол убактарда бизге виза проблема го кыргыздарга. Казактарга без виза экен. Эгерде байкең болсо, барып келсең болот дейм го. Эгерде байкең жок болсо, барып эле кой, өзүң кыйнайт дейм. Жок, мен белим баардыгы сонун дейт. Ал ошентип байкеси менен Кытайга кетет. Ал жака эс алганыбы же? Жок, жумуш иштегени. Ошол убакта бир 15 күнгө барып келген да. Типа ошол убактарда товар актуальный тема болчу, Кытай. Бир 2 жумага барып келейин. Жанымда байкем бар, мынакей жардам берет. Мен просто барам, реклама кылам дейт. Мен негизи башында көп эле каршы болгом, барып эле кой деген сыяктуу. Бирок жанында байкем бар го деди. Байкем бар, ооба. Барып келген, бирок ошондон баштап кичине мындай бир түрлүү болуп калдым өзүм да. Ошондон баштап уруш башталды, типа мен иштеп келгем деген сыяктуу нерселер болуп калат да. И мен айтам, мен сени бар дедимби? Мен сага наоборот каршы болгом го дедим. Барба деп. По-любому кыз го негизичи. По-любому өзүнүкүн сүйлөйт. Ошентип отуруп эле кийин туулган күнүн кылдык. Туулган күнүн кылды, өттү. Ошода бир аз уруш болгон. Ошо өздөрүнүн досунун көзүнчө ар кандай кылыктар болгондо, ал нерсени айткым келет, анткени азыр өзүнүн жеке жашоосу бар. Жеке жашоосуна бир демеси жанагындай тийип калбасын. Короче, ошентип экөөбүз тең келише албай койдук. Эң акча ошол туулган күндөн кийин Москвага барып, Москвадан экөөбүз чечиштик.
ажырашабыз деп ажыраштык. Азыркы учурда башка турмуш курган, анан ошол боюнча укканда сизде реакция кандай болду? Кандай болду дегенде, биз по-любому эркекпиз го, сырттан билгизбейбиз го негизи, бирок ичтен бир аз жаман болот экенсиң эй дегенде, билбейм кимге кандай, бир жаман эле болот экенсиң. Сен Жаныңды коерго жер таппай. просто жаңа уялдым анткени ошондон кийин мен бир жаңа өзүбүздүн жаңа сыйлаган эле ырчы байкелер чакырып калат бир жерге барам. Сен аялың жаңа күйөөгө тийип кетиптир го дейт да, көрөчү. Ошол жерде ушундай сөздөр гана мени бир аз ыңгайсыз кылды. Атак аны бир жаңа жибербей, ой бирдеңе эмес. Ушундай сөздөр гана мени бир аз ыңгайсыз болуп аттым да, анткени жашынакай эле мен сыйлаган байке, билем өзүм деле ал нерсени көрөм. Күйөөгө тийгенин билем, киммен сүйлөшкөнүн билем. Мен ага чейин эле билем го, мен өзүм айтып кеткем го. Сен аялың жаңа күйөөгө тийип кетиптир го арген дейт. Дейм го, көрөчү. Ошол нерсени жанагындай мужской эме кылып, арген деп, наоборот, ошол нерсени козгобой койсо, биякта бир көп эле балдар бар. Ушундай жерде бир аз ыңгайсыз болуп калам да. Ушундай балдардын жанында ушинтип айтса, ону эски аялың жаңа көрүнбөй калдыбы, бир нерсеби дегенде, ал уже менин аялым эмес го. Ушундай адамдарга жаңа түшүнбөйм да. Ушундай сөздөр гана мени бир аз бир капа кылат деймби, эмне айдам. Ошону бир аз ыңгайсыз кылат, короче. А так бир ичмен бир жибергим келбей, андай нерселери жок. Баардыгы сонун. Анткени кыздын барар жери күйөө го. Зато биз экөөбүз бактылуу болуш керек. Биз экөөбүз бирге боло албасак, по-любому эки адам жуп менен жаралган го. По-любому күйөөгө тийиш керек. Мен да үйлөнүшүм керек. Ошол тик гана. Бул жерден үйлөнүшүм керек деп калдыңыз. Азыркы учурда жүрөгүңүздө аккуу барбы, жокпу? Жок. Көзгө илгенде эле жок. Бар болчу негизи. Бар болчу дегенде, сүйлөшүп көрөйүн деп, бирок азыркы убакта мен только иш жүзүндөмүн. Көрдүм, сүйүүдөн деле жаңа жолум болгон жок. Давайчы мага кичине эс алыш керек го депчи. Мен мурда өзүм сөзүм бар да, мен аялым сулуу болсо экен депчи. Даже бир нерсе бар. Нандын ортосун жегенде билесизби, аялың жашнап калып деп. Бирде нандын ортосун жеп отурам да. Анан бир тууган байкебиз бар. Байке нандын ортосун берип жиберейинчи дейм. Десем, неге дейт. Келин балаңыз жашнап калсын дейм го. Анан арген укам дейт. О десем, 30 жыл жедим, результатын көрүп атасыңбы дейт. Тамашалап. Анан ушул убакта мен негедир жаш кезде го, 18-17 жашымда аялым только иш кылбаса деле сулуу болуш керек дейт элем. Жок, азыр деген наоборот болуп калды. Тескерисинче. Дегенде мисалы көрөм го, кээ бирки кыздар болот, өтө бир жашнакай кыздар болот го, беттери туундук, соска кыздар болот, бирок тартпайт да. Барып сүйлөшө албайсың, жылдызы жок кыздар болот да. Кээ бирки кыздар бар, томпогураак болот, кээ биркилери мындай биз айтканда жүзүндө мындай Жылдызы бар, нуру бар. Жанагындай күнүгүраак болот, бирок жылдыздуу кыз болот. Жанына барып сүйлөшкүң келет да. Мисалы жашнакай кызга барасың дагы, жок мындай теппейт саңачы. Барасың, жанына барып сүйлөшө албайсың, жылдызы жок. Анча эмес кыздар эмес, негизи кыздын баары эле сулуу го негизичи. Кичине жанагындай томпогураак, бир жылдыздуу кыздар болот да, көрөчүчү. Жылдыздуу кыздар болот. Ошолордун жанына барып туруп, бир сүйлөшкүң эле келе берет. Ошол нерсени мен түшүнүп жеттим. Бул сулуулук эч нерсени чечпейт экен негизи. Жан дүйнөсү сонун болсо, ошондой кыз издейм азыр. Сулуу деле болбой койсун. Күнүк болсун, күнүк боло берсин. Самый главный жылдыз болсо, жүрөгүндө бир жүрөгү ак болсо болду. Мындай экөөбүз тең бири-бирибизди түшүнүп жашасак болду. Эми ал жаштык мастыктагы ой болгон го. Ошол адам сулуу болуш керек, мындай болуш керек деп. Баары калат, душа калат дегели. То есть баардыгы өтүп кетет, душа калат дегендей. Жүрөк ошол бойдон калат, Азыркы учурда табитиңиздеги кыздар ошондой экен да, Ооба, самый главный жүрөгү мындай жумшак, ала көдөң деп коет бизчи. Ала көдөң ушундай кыздар болсо беймарал го. Анан данагындай кыздар
Пландап жүргөн кызыңыз жок азыр? Жок. Шансы бар кыздардын. Ооба, шанс бар. Түшүндүңөр да. Шанс бар. Намек кетти. Негизи качанкыга пландап жатасыз? Негизи азыр айтып атпаймынбы, мен үйлөнгөнгө биринчи орунда койгон жокмун, анткени өзүңөр билесиңер, менде эң акыркы проектим блогер фест болду го. Блогер фесттен кийин бир аз сиз айткандай жоголуп кеттим го, токтоп калдым, жоголуп кеттим, анткени түшүнбөсүптөр болду да. Мен негизи проект башташ негизи кыйын, аны өзүм деле билем. Бирок буга чейин чоң проект кылып көргөн эмесмин да. Ошондон кийин азыр менде только жумуш. Бирок үйлөнгөнгө деле эмнеге жылдам го дейм. Эмдиги жыл, бир жыл бар. Бир жыл. Эгерде баардыгы жакшы болуп кетсе. А так азыркы убакта только жумуш, анткени мен өзүм бир 3 ай 4 айга токтоп калдым. Блогер фест деп калдыңыз, ошол боюнча дагы бир аз айта кетсеңиз кандай болду? Блогер жыйынтык болдубу? Блогер фестте өзүңүз деле болдуңуз да? Ооба. Кандай болду сизге? Мен үчүн жакшы болду. Жакшы эле болду. Эки улуттун ортосунда, 3 улуттун ортосундагы ынтымакты жаратып. Мен негизи оюм ошондой эле болгон. Коңшу өлкөлөр менен жакшы мамиледе болуу. Ошо биздин салтты билсин, биз менен таанышсын. Ушу үч өлкөнүн блогерлери жакындан таанышып, коңшу өлкөлөр менен жакшы мамиледе болуу деген ойдо болгон. Бардыгы сонун болду. Бирок биз Жаштык аренага биринчи жолу биз кылып аткан экенбиз да, блогер фестти. Мен ойлогондон дагы көп суммага артка кетип, минуска кеттим да. Например, аренанын өзү эле 1,5 миллион сом. Бир күнгө. Бир күн, мисалы, бир күнгө. Просто бир күн мурда келип даярданасың, экинчи күнү коесуң, үчүнчү күнү уже алып кетесиң. ооба. Еще эч кандай лоттери жок, башкасы жок, просто пустой берет, болду. Калгандарына дагы плюс акча кетет. Лед, аппаратура. Еще аппаратура өзүнчө 1,750,000 болду. Еще гостуку. Еще айтам го, давайчы мага кичине түтүштүмө бергиле, мен деген жаңы ырчы эмесмин. Мен жаңы ниетим акча чогултуш эмес. Мен ниетим просто ошо залды толтуруп эле, давайчы мага кичине жаңы түшүрүп бергиле дейм. Болушу ушу дейт, мен бу жерде по-любому мыйзамга башыйбыз. 1,700,000 ушундай болушат. Ошентип өтө кымбат чыгып кетти. Андан сырткары көп жаңы расходдор, аркы беркилер. Еще мен таң калган жери, мен бу жерде биздин ырчылардан жаңы Нурлан байкеге өтө катуу ыраазы болдум. Бир сом акча алган жок. Өзү жаңы реклама кылып берет, өзү чыгарып берет. Андан башка биздин кыргыз ырчылар акча алышты. Эми конечно акча алыш керек го негизи. Бирок мен ойлогондон да суммадан көп акча сурап калышты да. Мен бирок айттым, азыр мен 400-500 эле берип турайын. Азыр өзүм еще артка кетип атам. Ушуну алып тургула деп бир 400-500 берип турдум. Бирок көнүштү алар деле, көнүштү. Ошо биздин единственный Нурлан байкеге, өзүмдүн досторум Биржан менен Калыска, ошолорго чоң рахмат. Бир дагы акча алышкан жок. Өздөрү реклама кылып беришип, калган ырчылар бардык эле гонорар сурап, прям такап сурап алды. Даже жаман күндөр да болду. Биздин өзүм казак ырчылар да келишти го. Бир сом алышкан жок. Колдоо иретинде. Колдоп беришти. Просто арген биздин гостиницабызды эле төлөп берсең болду. Деди да. Сонун. Анан ал жактан карыз болуп калдым дедиңиз. Минуска кеттим ошо, бүт ошо биздин. Кандай кылып жаптыңыз андан кийин? Машинамды саттым. Бирде жигиттөө менет, бирде жигит жөө. Мен азыркы убакта мен без машина жүрөм. Чындыгында кыйын экен. Почти 3-4 жыл болуп калды такси менен жүрө элегиме. Бирок мен өзүм даже автобуста эле жүргөн баламын. Бу жерде кыйын дегенде мен жумушум съемкалар го. Жетишип барыш такси менен бир аз кыйын болот, күтүп каласың, толук апарбай коет. Ошого бир аз кыйналып жүрөм. Бир 3 ай болуп калды без машина жүрөм. Буюрса жакын күндөрү машина алам, бир 10 күнүн ичинде кайра өзүм иштеп баштадым го. Кантип жаптыңыз дегенде, машинамды саттым, даже телефондорумду саттым. Кредит алдым. Еще эң жардам берген мен бир тууган байкем болду. Бир тууган байкем менен эжем. Колдоо көрсөтүшүп. Өтө чоң колдоо көрсөттү. Мисалы, мен досторум көп деп берем го. Досторум көп, мен баарына жардам бере берем го. Мен бу жерде жардам бергеними айтпайм. Просто түшүнүп жеттим да, көрөчү. Мага негизи көп жазат, арген сенде жакшы досуң жок.
тандап бил депчи. Эң жакын достор бул классташтар болот. Андан сырткары азыр менин жакын досум жок негизи менин. Жакын досум жок. Ошол убактарда өзүм чоң байкем колумдан болушунча жардам берип атты. Ошону мен түшүнүп жеттим. Бир тууган. Сага бир тууган эле жаңы күйүп экен. Эжем чалып алып, арген сен укам бар нормально болот. Апам канча кабатыр алды. Атам деле сөгөт, бирок ичинен наоборот балам жакшы болсо экен дейт да. Анан барып түшүндүрүп айттым да. Мен адам өлтүргөн жерим жок. Же бирөөнү мындай зодоп кеткен жерим жок. Мен киши өлтүрбөдүм. Да, мен эч кимден дагы акча карыз албадым. Ошол фестен гана карыз болуп калдым. Анда дагы ошо жаңы аппаратураларга карыз болуп калдым. Эч кимден карыз алып качып кеткен жерим жок дедим. Так что ойлонбоңуз. Эгерде мен мындай башым аман болсо, бардыгын жаап бүтөм дедим. Мындай Кудайга шүгүр, азыркы убакта бир 90% жаап бүттүм. Дагы бир 10% калды дегенде, мелочтар калды. Ошо 1-2 ырчылар калды, жарым бердим дедим го. Толук түрдө бере элекмин. Просто мен таң калган жерим, эгерде мага ушундай шанс келгенде, эми мен акчасын бербей койгон жерим жок, 400-500 доллардан бердим го. Бир ырчы акчам толуп бербей койдум деп 400-500 доллар алып туруп чыкпай койду. Биздин кыргыз ырчы. Мен өзү кыйналып турганымды көрдү. Мен таң калган жерим, мен жанымдагылар эле ошол блогер фест адамдар жана келди го. Мага 1000 эле адамдын билеттин акчасы келди. Калганкы жок. Кайга кетти билбейм. Эшикте турам, эжелер турат. Билет сатып, эже сизге бул билеттерди ким берди дейм. Билбейм дейт. Кандай билбейсиз дейм го. И жанында адамдар жаңы көбөйүп кетти да. Подписчиктер, мен ичкери кирип чыксам эжелер жок. Аны ким койгон, акчаларын ким алган мен билбейм. Мен өтө башым катып калды да, жанагындай шалакалык деп коет беле. Башы теги жок болуп калган. Өтө мен биринчи жолу кылганга бир аз кыйналып калдым. И мен таң калам го көрөчү. И ушунча аракет кылып атам. И менин жанымдагылар еще акчамды жеп кетишет. Еще мен өзүм биякта карыз болуп калып атам. Өзүм ордумду жаба албай атам. Вообще ойлогон эмесмин да, мен жанымдагылар ушинтип билеттин акчасын жеп кетет деп. Мен дагы отуруп калдым. Өзү артка кеттим, ан сайын дагы отуруп калдым. Ошо азыркы убакта бир туугандарым, ата-энем жардам берип, ошолордон гана жардам күттүм. Мен мисалы эч кимден жардам сурабадым эмес, сурап көрдүм. Бирок эч кимге капа эмесмин, анткени азыркы убакта эч ким бирөө жардам бергенге должен эмес. Ар ким өзүнүн ишин өзү кылат. Зато мага сабак болду, но менин башым бышты дегендей. Ошо 1-2 гана ошо ырчыларга бир аз капа болуп калганым бар, акчамды толук бербедиң деп мен берген акчамды дагы алып туруп ырдабай кетип калышты. Калган ырчылар болсо күтүп, азыркы күнгө чейин ошо 1-2 ырчыныкын бере элекмин. Башында бир 400-500 доллар бердим, калганын берген жокмун. Түшүндүрүп айттым. Эменде ушундай болуп атат, сиздин деле башыңыздан сиз деген да ырчысыз го дедим. Сиздин биринчи концертиңиз кандай болду эле? Адам келбеген. Вот именно мага да ошондой болуп калды. Адам келди, бирок билеттин акчасын ушундай болуп калды. Ошентип түшүндүрүп айттым баарына. Азыркы убакта вообще баары менен сонун. Ошол ошентип аларды жаптым дагы өзүм Вьетнамга көчүп кеттим. Давайчы просто эс алчы депчи, анткени өтө катты энергиям кетти. Да, өтө катты энергиям кетти. Мен ошол убакта негедир ар кимден таарыныч боло берди да. Мен жардам бергендерден жардам сурасам, жок дедим. Билем алар деле может колунда жоктур. Бирок да мен деле жардам бердим го деген сыяктуу. Мен просто бир жардам күттүм окшойт негизи. Хотя бы колдоо күттүм. Досум баардыгы жакшы болот деген сыяктуу бир колдоо күттүм, бирок эч ким андан сөздү уккан жокмун да. Мен баардыгы ойлошет, арген вообще капа болбойт, жүрөгү таш. Мен просто көп эле билет, телефондо мындай болгон менен жашоодо бир аз көбүрөөк сүйлөйм, көбүрөөк күлүп жүрөм дегендей. Ошого бир аз өзүм ыңгайсыз болуп калгам. Азыр болсо келдим, 1 айдай болуп калды. Жакшы, акырындан иштеп баштадым. Эч кимге капа эмесмин, баары менен деле азыр жолугуп сүйлөшүп турам. Просто мени туура чечим чыгарышты да үйрөттү, анткени мен доёто арген бирөө бир нерсе айтса, мен эч ким сөзүн укпайт болчумун да. Мен только өзүмдүкү туура, өзүмкүн гана кылам деп. И дегенде блогер фестке мага көбү каршы болгон. Жасап эле кой, кийин кыласың депчи. Жөн эле кой. Мисалы бизде башында организациядан 3 болчу. Бирок баардыгы чекеден мындай жок болуп кетишти, өзүм калып калдым да.
Өзүңүз жалгыз кылып отурбайсыз. Да, өзүм жалгыз кылып калдым. Ошондо отуруп эле ушундай бир 7-8 миллионго минуска кеттим. Ошол убакта жалгыз эле колдогон бир тууганыңыз менен ата энеңиз эле болгон экен да, ооба. Ошол бир тууганымдын өтөрү жок го дейм негизичи. Ошо өтө катуу жардам берди. Али күнгө чейин негизи мен эч кимден жардам сурабайм да. Даже байкемден деле 25-ке 26 чыгып атамбы, быйыл жардам сурадым. Ага чейин жардам сураган жокмун. Бир сом акча алган эмесмин. Бунусуна деле апамдар айтты, иниң бир аз кыйнап атат, жардам бербесең эле болбойт деп ушинтип айтаттыр да. Дагы башында бир аз урушту. Не кыласың блогер фестин, не кереги бар деген сыяктуу. Бирок жакында Мерин Төлөпберген немесин көрүп калдым, подкастын. Ал сүйүү фест кылган турбайбы? 10 миллион сомго карыз болуп калыптыр да. Ал ошол карызын быйыл жагаптыр. Ошону укканда мен өзүм ох дедим го, короче, арген көрдүм, сен даже 1 жылга жетпей жаап салыптырсың. Так что сен колуңда баары нормально. Мага ошол бирок мага чоң сабак болду, анткени мен жоопкерчилигим жок болчу. Өзүм мындай моюндайм да, жоопкерчилигим жок болчу. Башыма жоопкерчиликти алганды үйрөндүм. Так, мисалы бир нерсе айтты, сөзсүз түрдө кылам. Жоопкерчиликти мойнума алсам, баардыгын четко аткарып, антип эме да, мындай жарым жолдон таштап кетпейм. Анан ошол карыбы, кичинекейби, ар ким мисалы мага бир кеңеш айтса, угам да азыр. Угам. Эч кандай, мен өзүм билем дебейм да. И дегенде алардын да бир кереги тиеткен. Вот ошо. Ушул жашка чейин сабактарды алыптырсыз, башыңыздан көп эле кыйынчылыктарды өткөргөн экенсиз. Эми өзүңүздөн кичүүлөргө, жаңы чыгып келаткан блогерлерге кандай совет бересиз? Советте негизи мен мындай карасак башыман көп эле өттүр. Мисалы бүт ажырашуу деле өтүптүр, авария, мисалы жокчулук, барчылык, жалгыздык, кыйынчылык дегендей эле. Жаш блогерлерге айтарым, мисалы бир максат кылса, мисалы мен деле башында айтып атпаймынбы, окууга тапшырам дегенде атам жанагындай шагым сындырып койгон дедим го. Эгерде сен бир мындай план кылсаң, ой кылсаң, эч кимди укпай көрөчү. Только өзүң деле, мисалы мен колуман келет де, анан жаңы жаш блогерлерге ошол айтып кеткендей эле, самый главный бир жакшы темпте эле жүрө бербестен жогору чыгышыңа тилектешмин. Еще бир арам нерселерди реклама кылбаганга сунуш кылам, анткени бунун акыры по-любому жакшылыкка алып барбайт. Ошо. Макул анда, Эрген мырза, сиздерге чоң рахмат. Подкастты көргөн сиздерге дагы рахмат. Баарыңыздарга кийинки маекте жолугушканча анда. Да. Чоң рахмат сизге да. Бар болуңузга. Рахмат чакырганыңызга.